Рахмат. Жолдош полковник, айтсаңыз, дээрлик 50% 5 жылдык мөөнөттөн кийин кетет экен, туурабы? 50%. 147ден 70 канчасы кетип баратат, туурабы? Тең жагын. Эми негизги себебин эмнеден көрөсүз? Мына биздин элибизде жакшы макал бар да. Мойнудан байлаган деген. Туурабы? Бул мыйзам менен дагы 5 жыл байлайбыз деп атабыз да. Мүмкүн бинөлүк практиканы карап көрүңүз. Мындан 15 жыл башта Россия армиясындагы жагдай кандай эле? 10 жыл башта кандай эле? Азыр ал жакка конкурс болуп калды. Кабарыңыз бар да? Эмне үчүн ошондой конкурс болуп калды аларда? Тескерисинче ашыкча болуп калды. Себеп социалдык колдоо. Себеп социалдык коргоо. Баягы турак жай сертификаты. Туурабы? Үй бүлөгө социалдык колдоо болуп атат. Мүмкүн бул дагы керек, азырынча керек, убактылуу керек. 5 жылдан 10 жылга чейин узартуу бул аргасыздыктан керек болгон маселе, мыйзам менен кармаш. Экинчиден 2 айга чейин кармап туруу мүмкүнчүлүгү дагы жыргагандан берилип аткан жок. Ушунун чыгуунун жолун кандай деп көрөсүз? Эмнеден байкайсыз? Сиз эмне боюнча орун басарсыз? Маттуу Адахан Кимсанбаевич, министрдин биринчи орун басары, ушул именно кадрларды даярдоо боюнча жана эл аралык иштер боюнча орун басарым. Анда толук маалыматыңыз бар эл аралык маселе боюнча. Кандай деп ойлойсуз? Негизги себептер эмнеден? Жок. 2022 жылга токтоло келсек, бул социалдык колдоолор боюнча болду. Ал эми экинчиси айлык маяна боюнча. Мына азыр сентябрь айынан бери айлык маяналар көтөрүп, ушул кетүүлөрдүн бардыгы токтоду, бирок мен оюмча көп эле ушул социалдык колдоолордун негизинде болуп атат деп ойлойм. Мен ошонун жолун айтып атам да. Кандай дейсиз? Кандай жол менен? Сиздерде жанакы турак жай сертификат деген түшүнүк барбы? Азыр бул социалдык колдоо боюнча бизде дагы ушул сертификат боюнча дагы түшүнүктөр бар. Сертификат боюнча дагы биз сунуштарды жасап атабыз, үйлөр менен, батирлер менен камсыз кылуу боюнча. Бир жылда канча офицер чыгып атат? Даярдыктан өтүп, 5 жылдык курсту бүтүп. Бир жылда 22 жылга токтолсок 140га жакын офицер бүтүп чыгып атат. Анын ичинен 70 офицер бул чет мамлекеттерден, калган офицерлери өзүбүздүн аскердик институттан. Алардын айтпай эле коюңуз. Аскердик сыр катарында бир баары ачык го, баарыбыз, бирок ошондой болсо дагы. Мен сураганымдын себеби мындай болот. Жылына 90 батир куруш мамлекет үчүн эч нерсеге турбайт. Жылына 90 батир менен камсыз кылып, 10 жылдык кызматтан кийин менчигиңе өтөт деген маселени коюп койгон болсо, бул мыйзамдын укуругу жок эле, 10 жыл кызмат өтөйт. Социалдык жактан кызыктыруучулук менен кармап туруу мыйзам менен мойнунан байлап койгонго караганда жеңилирээк болот. Кандай дейсиз? Өзлөрү ошол жерге чуркайт. 10 жылдан кийин менде турак жай кепилдик берилет, турак жай болот деген түшүнүк пайда болгон болсо, жаш офицерлер кетпейт. Биз ушул деңгээлге чыгарышыбыз керек. Туура айтасыз. Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча мен мына токтоло кетпедимби? Бизде ошол сертификат, анан квартира менен камсыз кылуу боюнча долбоорлор, сунуштар бар. Ал боюнча биз бергенбиз, бул боюнча да жумуштар жүрүп жатат. Ал эми мынабы квартира снимать этип, анан ошонун ордуна акча төлөп берүү боюнча биз азыр квартира снимать этсе, ошонун ордуна компенсация акча төлөп берет. Сертификат квартира боюнча камсыз кылуу, сертификат боюнча бул эң жакшы долбоор. Сунушуңузду кабыл алдык, эске алабыз. 5 жылдык ошол батир
жалдаганда ошо батирге кеткен жалдама акчасын топтоп туруп эле үй тургуза турган болсо мына ушул калат өзүнө түбөлүктүү. Так биз жанакы батирди квартирага бергендердин пайдасын иштеп атпайбызбы? Ошонун бүт баарын бир жерге топтоп туруп эле бир жакшынакай зыңкыйган 45 батирлүү үйлөр бар, 45тен экөөнү куруп кое турган болсо ошонун менен маселе чечилет экен го. 10 жылга чейин кармалат го. Биз кезинде жаш мугалимдин, жаш дарыгердин ушундай бир сертификатын бергенбиз 1 миллион сомго чейин. Ошону менен мугалимдердин дагы, дарыгерлердин дагы бул 2005-2006 жылдары болгон окуялар. Кийин унутулуп кетти. Азыр биз жаш аскерлерге, офицерлерге ушундай киргизип койгон болсок, менимче маселе жеңилирээк чечилеби деген ойда. Кыйноо жолу менен эмес, кызыктыруу жолу менен. Рахмат. Туура айтасыз. Адахан Кимсанбаевич, азыр мен айтпадымбы, бизде долбоор проекттер бар деп. Ошол проектте ипотечный кредитирование менен 5 жыл кызмат кылган аскер кызматкерине ипотека менен батир менен камсыз кылабыз дагы. Ошол аскер кызматкери 15 жыл талыкпай кызмат кыла турган болсо ага 50%, ал эми 20 жылдан ашык кызмат кыла турган болсо 100% өлкө төлөп берет. Ошондуктан мына туура айтасыз. Ошондо мен ойлойм, мына азыр эки чыгым болуп атат да өлкөдө. Ошо компенсация төлөнгөн үстүнө кошуп туруп ипотечный кредитированияга төлөйт. Анын кезинде батир өзүнө калат, өлкөгө да пайда болот, аскер кызматкерине да пайда болот. Рахмат.